Men size bir narsa aytayın. Güyesi ölüp kaldı. Ne için iylap atat? Şu güyemden ayrıldım deb iylap atat. Meni toyga alıp barat ele. Meni karayt ele. Senin menen kabırda emne olup atat da bir işi yok. Baldары iylap atat. Atam ölüp kaldı. Ne için? Bizdi korgoyt ele. Mektepke alıp beret ele. Konfet alıp barat ele. Konfet alıp beret ele. Bire uruşta boluşat ele. Oşo atağız yok bolup kaldı. Atası kabırda ne olup atat? İşi yok. Aga, anın avalına iylagан bire yok. Ata enesi iylap atat. Balası ötüp ketти. Ne için iylap atat? Ушунча чоңойтtuk эле бизди карай турган учурда ооруп өлүп калды да. Дарылата турган учурда, тияка бияка алып бара турган учурда өлүп калды да. Кабырда эмне болуп атат сен менен бирөөсүнүн иши жок. Güyөсү ыйлап атат. Эмне ыйлап атасың? Аялым өлүп калды. Эмне үчүн? Ушу балдардын апасы эле дагы төрөп берет эле. Мен аялым эле тамак аш жасап берет эле. Өзүнүн кызыкчылыгын эле ойлоп атат булчу. Тамак аш жасап бериш керек, кийим жууп бериш керек. Сен менен эмне болуп атат кабырда? Бирөө дагы ыйлап айтсаң. Биз өзүбүз үчүн күйөйлү, өзүбүз үчүн райым кылайлы, кабырыбызды бу дүйнөдөн нурлайлы. Кантип? Ин ахсантум ли анфусикум. Эгер силер бир жакшы иш кылсаңар, жакшы сөз айтсаңар, туура сөз айтсаңар, туура ибадат кылсаңар, жакшы иштерди кылсаңар, өзүңөр үчүн кыласыңар. Лаха ма касабат ва алейха ма иктасабат. Алла чечим чыгарып койду. Өзгөрүлбөгөн эреже, алтын эреже. Ар бир жан лаха ма касабат, ар бир жан жакшы иш кылса пайдасы өзүнө, жаман иш кылса зыяны өзүнө. Мына Алланын эрежеси мына. Жаман иш кылсаңыз, каргасаңыз, зыянын өзүңүз тартасыз. Ушактасаңыз, зыян өзүңүзгө болот. Ушул жерде туруп алып бир Бишкекте бирөөнү ушактап атабыз да. Ал аял дордойдо иштейт, ал жөн эле жүрөт. Биз мына жакта ушактап күнөөнү алып атабыз. Ага күнөө жазылбай эле турат. Мага күнөө жазылып атат да. Жала жаап атам. Бишкекте бирөөнү көрө албастык кылып атам. Ал көрө албастыктын күнөөсү мага жазылып атат. Ага көрө албастыктын күнөөсү дагы жазылып атат, оорусу дагы келип атат. Психоват этип атат, нервничать атат. Эмне үчүн ана ушундай менде жок. Ал бемарал үйүндө тамак ичип жүрөб, эмне эле кылып атат? Сен менен иши жок, сен көрө албастык кылып ооруп атканың менен. Күнөө сага жазылып аткан менен иши жок. Мага эмне кереги бар анда бирөөнү ушактап, бирөөгө жала жаап, бирөө көрө албастык кылып, бирөөнүн артынан каргап, бирөөнүн артынан тилдеп, мага эмне кереги бар мунун? Урматтуу эже карындаштар, мынакей ушуга динибиздин чакырыгы ушул. Алла субханаху ва таала бизге ушундай берди, кереметтүү дин берди. Бактылуу болуш үчүн баарыбыз бактылуу боло алабыз. Балалуу болбогон аялдар да бактылуу болот биздин динибизде. Балалуу болбой калды, бул бактысыздыктын белгиси эмес. Ажырашканга себеп эмес бул. Балалуу болду, только кыз эле болуп калды бардыгы. 5 кыз, 6 кыз, 7 кыз. Ушуга кейигендер бар. Тооба кылдым, я Алла. Бергенине шүгүр. Бул бактысыздык эмес. Кээ бирлерди билебиз. Кайненелери эмне үчүн сен кыз төрөй берет экенсиң? 3 кыз кетириш керек. Я Алла, Кудайдан коркпогон, кабырдан коркпогон, өлүмдөн коркпогон. Кандай деген бул? Айша энебиз балалуу болдубу? Айша энебиз баласы бар беле? Кызы бар беле?